Bunu men azыр ийрип атам. Bunu jip kılabız, gilem kılabız. Aşıntıp ийрип, bunu 2 kavat kılıp türüp, anan keyin juup, ranga salıp, anan gilem kılabız. 60 жаштагы Үрүнса Алиева мындан 40 жыл мурда ошол кездеги маргун, азыркы Мурас деп аталып калган айылга келин болуп келип, килемдин түрүн токуганды өздөштүргөн. Алгач кой жүнүн тазалап, жууп, тытып, бубактай кылып алып, кайра жийип кылып, ийрип даярдашат. Bunu başынан жүндү алабыз, аны жууйбуз, айна менен. Анан onu тытабыз таргакка. Таракка тытып, анан машинтип ийрийбиз. Ушинтип даярдап килем кылабыз. Биздин килемдер натуральный, өзүбүздүн койлордун жүнүнөн жасалган килемдер болот. Азыр алып бизден көбүнчө балдарыны, нариштелерди үстүнө oyuncuklarını tövüp koyup, baldarın tagına salıp berişke alıp atışat eken. Baldarın den soğluğa faydalı eken bul. Murda enelerimiz monday kol iyikte iyiydi cümaydı, can başına mınday kılıp. Azır endi keyin biz oylap şunu tap, şunday kılıp iyirebiz azır. 60-70 kilogramdan bir gilem bolot da. Кээ бир жерлерде койдун жүнүн өткөрө албай атабыз деп өрттөшүбүз керек, эмне кылышыбыз керек деп атышат го. Жок, бизде ондай эмес. Бизге кайра өзүбүздүн жүндөр жетпейт бизге. Бизде андай эле кой аз да. Biz Bişkekten kelet bizge жүндөр. Bişkekten Alayдын жүндөрү келет. Kilogramını 100 сомдон алабыз. Ийрилип даяр болгон жипти түрдүү түскө боёп алып, килемге түшүрүлчү оймолорду чийип, жок дегенде 4 адам бир килемди токуганга киришет. Бул аркак мына пакта эриш. Муну сатып алабыз бул экөөнү. Анан мына түрлөрдү бардыгыны жууп, тазалап, ийрип, ранга боёп, Умсунай Насыровага килем токуганды чоң апасы үйрөткөн экен. Эми ал кыздарын үйрөтүп, учурда неберелер да бул өнөрдү өздөштүрө баштаган. Мурас айылындагы кыз келиндердин бири дагы килем токуганды билбейм деп айтышпайт. Анткени үй башына килем токулат. Суугат суусу, айдоо жери тартыш бул аймакта дыйканчылык менен да, мал чарбачылыгы менен да күн кечирүү кыйыныраак. Ошондуктан килемчилик алардын негизги кирешеси. Маргунда толку şu килем менен да биз ата бабабыз жашыбыздан şu килем кылып шуга көнгөнбүз да эми. Айылда калгандар отуруш кыйын да. Өзүбүз кылабыз, өзүбүзгө дагы акча керек. Турмуш тиричиликке иштетебиз деп башка жумуш кыла албайбыз да эми. Ошого мына şu килемди таштабайбыз да энди. Биз үчүн бул хоббибиз болуп калды да. Мындайча айтканда бул килем болсо тура албай калды. Килемди кылабыз сөзсүз. Бул килемди şu башынан мына şu турмушка чыккандан биз кыз убагыбыздан сокконбуз бул килемди. Энелерибиз үйрөтүп, шолордун немеси менен мына şu килем согуп, тиричилик кылып келе жатабыз. Мына азыр эми өзүбүз согуп, буларга үйрөтүп, кыздарыма, неберелериме үйрөтүп, азыр энди булар согот. Мен буларды караймын. Ашы чайыны караймын. Булардын аз ками каттыктерин турулап, неме кылып берем да мен. Өзүм ийрип, бардыгын даярлайм. Килемчилер негизинен араби жана жүүл килемдерди токуп келишкен. Акыркы учурда боелбогон табигый түстөгү килемдер да токулууда. Колго токулган килемдерди кардарлар үйүнөн алып кетишет. Баасы буйртмага жана килемдин түрүнө жараша бычылат. Айылда орточо эсептегенде жылына 400дөн ашык килем даярдалып сатылат. Баасы 40 000 сомдон жогору бааланат. Кирешеси жакшы болгону менен түйшүгү түмөн, майда жана өтө оор жумуш. Кеминде 4 адам 10 күндөн ашык бир жерде олтуруп соккондо гана бир килем даяр болот. Сырттан эле сен келип отуруп сога албайсың. Муну эсептеп, бар бир жибини эсептеп, мына кечтен алдыбызга коюп алганбыз го. Ошо кечте менен мына şu чызыныны ар бирини өзүнчө түстү байлайбыз да, эсептеп байланат. Муну энди түйшүгү күч, үйрөнүштөн кыйын. Энди бизде жумуш жоктуктан бардыгыбыз шуну кылып, шуну менен тиричилик кылабыз да. Неберелерибизди эми үйрөттүк да. Мажбур, адам жок. Куруп, анан шул сатып, шунун немеси менен да. Анан эң керек убагыда сөзсүз кылабыз да муну. Азыр жер эгиш керек,
аларга акча жок, мыналарыбызды сатып жер эгебиз. Шуну менен тиричилик кылабыз да энди. Мына Кудайыма шүгүр, шуну үйрөнүп, шуну билген экенбиз, шугайам шүгүр кылабыз. Шуну менен тиричилик кылып. Бардык энди шул килем менен да биздин айылыбыз. Энди бир айда бир өнү соксо болот. Мына антип отуруп кыйналып атат да, келиндер бөйрөгү ооруп атат. Шонун үчүн көп алекбайбыз. Бир айда бир даны бирөөдү согобуз да эми сөзсүз. Bir жылда 10 чакты килем токуп, алган акчасы күнүмдүк тириликтен ашпайт. Бирдиктүү баа коюлган эмес. Кардар келбей калган учурлары да болот. Килемчилер үчүн 10 күндө бир орунда олтуруу зыяны да бар. Көпчүлүк кыз келиндер ден соолугунан кечип жасаган мээнети акталбай калат. Эч канча пайда кабайт да анын азыр. Эсептесең бир солуп ичсең бир 5000 калат да. Пайдасы эсептесең 5000 калат. Мында жумушу кыйын. Жумушу оор ба? Жумушу оордамын. Кечке эле мана ушунда отурасың да. Ийиги кирсең шамал болот, буттарыбыз ооруйт. Ошо ийиктин шамалга өткөндө мурда ийире берип, жашыбызда билбестен ийире бергенбиз. Азыр эми келин кыздарды салгай айбыз. Көбүнчө мына түрлөрдү сатып алабыз. Башка завод, фабрика деген иштер жок бу жерде. Төлкө эле килем кылат. Бүт эле ар бир үй сайын эле килем кылат бу жерде. Айылда килемчилик менен алектенгендерге жардам берген кыз келиндер бир килемди даярдаганга иштесе, 4 адам ар бири 5000 сомго чейин эмгек акы алышат. Атайын килем токуучу цехтер ачылып, элеттеги кыз келиндерди дурусураак акы төлөп, туруктуу жумуш орундары ачылса дешет. Şu başka айыл өкмөттөргө караганда биздин Маргүн айыл өкмөттө килемге басым каттуу жасалат да, урпактан урпакка өткөзүп. Ар бир үйдө кыз келиндерибиз бардыгы килемди билет. Почти кыздарыбыз 7-класстан баштап эле килем согуп, энесинен үйрөнүп, биздики негизи килем менен цех ачып берсе, биздин кыздарыбыз, келиндерибиз бардыгы ошол менен баягы цех ачылса кандай дейм, сапатка өтөбүз. Себеби цех ачылгандан кийин бардык шарты болот. Кайдыкидей ишке келгендей болот. Алында үйдө соккондо, үйдө өзүңөр билесиңер, үйдүн шарты анчалык болбойт да. Чебер апалар колдо согулган килемди жакшы сактаса, кийинки урпактарга чейин 100 жылдап пайдаланса болот дешет. 2-3 муун мурдагылардан калган килемдердин сакталып калганы буга далил. Килемчилик өнөр Баткен облусунда, анын ичинде Мурас айылында кеңири жайылган. Килемчиликти шыктандыруу үчүн маал-маалы менен атайын иш-чараларда уюштурулуп турат.